Соны локациядан Бишкек шаарынан тугандар, мына ушул менин артымда сиздер көрүп турган 3 кабаттуу здания шашылыш түрдө сатууга чыкты. 3,5 сотук жер аянтында жайгашкан, бардык документтери так таза колдо. Баасы $380,000 кеми бар деп сатууга коюлду тугандар. Эсим номерин экранга калтырып койдук. Келип көрүп жаккан болсо баалашып алсаңыздар болот тугандар. Бардык коммуникациялар, центральный, газ, канализация, суу, свет бардыгы бар тугандар. Дарегин тагыраак айта турган болсо, ушул биз турган көчө Фрунзе көчөсү, күнчыгыш тарабы Осмонкула көчөсү менен кесилишет, күнбатыш тарабы болсо Акматбек Сүйүнбаев көчөсү менен дагы кесилишет. Азыркы учурда эми ушул Фрунзе көчөсү оңдоп түзөө иштери дагы жүрүп жаткан учур экен, жакынкы күндөрдө бүтүп калат экен. Анан бул жагынан болсо жанагы СУМ, ГУМ, СИРК, площадь тараптарга чыкканы дагы ыңгайлуу. Кыскасын айтканда сонун локация. Осмонкула көчөсү менен Жибек жол көчөсүнө түшсөңүздөр болот. Бул тарабы Чүй проспектине чыксаңыздар дагы болот тугандар. Локациясын түшүндүңүздөр, баасын $380,000 деди. Бир катар четине сиздерге тааныштырып берели. Көчө тарабына ушундай дарбаза калиткалар орнотулган. Киргенде эле асты кенен тугандар, көрдүңүздөр. Эгерде офис, мейманкана кылып кала турган болсоңуздар, бул жерге бир 10го жакын унааны кенен токтотсоңуздар болот. Мынакей көрдүңүздөр. Ушул зданиянын асты тарабынан көрүнүшү, 3-чү кабатта 3 терезе, анан 2-чи кабатта 3 терезе, анан 1-чи кабатта болсо 2 терезеси, анан бул жерден негизги эшик коюлган тугандар. Астыны көрдүңүздөр, ушундай лестница чыккан. Кааласаңыздар бул жерлерин темир менен тосуп туруп, бул жерди терраса кылып койсоңуздар дагы болот экен. Жүрүңүздөр, бир катар ичини көрсөтөлү. Киргенде эле бул жери кенен, көрдүңүздөр. Бул жерин ушундай кенен болгон холл болот экен да. Бул жагынан бир терезеси коюлган. Бул жерде негизги жанагы офис кылып кала турган болсоңуздар, клиенттер отуруп күтүүчү зал кылып койсоңуздар болот экен. Анан бул жагында болсо бир бөлмөсү бар. Мынакей. Бир бөлмөсү бар. Электр сымдары бардыгы тартылып киргизилген. Мындай болгон турба түтүкчөлөрү дагы бар. Кааласаңыздар бул жерди санузел кылып койсоңуздар дагы болот экен тугандар. 2-чи кабатка чыгайлы. 2-чи кабатка чыккан лестницасы бардык ушундай бетондон куюлуп жасалган. Анан 1-чи кабат менен 2-чи кабаттын ортосу, 2-чи кабат менен 3-чү кабаттын ортосу, анан монолит болуп жабылган тугандар. 2-чи кабатка чыкканда дагы бул жери кенен болгон холл. Бул жагынан терезеси, көрдүңүздөр, терезелеринин профилдери бардыгы алюминийде. Анан айнектери болсо жанагы пятикамерный айнектер коюлган тугандар. Кыскасын айтканда, бул жерди алсаңыздар өзүңүздөргө жак кандай кылып ремонт жасап алсаңыздар болот экен. Бул жагынан 3-чү кабатка чыгабыз азыр. Бул жагында бир бөлмө, көрдүңүздөр, мынакей. Бир бөлмө. Бул жагынан дагы каалагандай ремонт жасайсыздар. Мынакей. Электр сымдарын тартып коюп тур, косметика ремонтторун жасап алып эле келип үй катары жашасаңыздар дагы болот, офис кылсаңыздар дагы болот, кааласаңыздар мейманкана кылып койсоңуздар дагы болот экен. Жүрүңүздөр, эми 3-чү кабатка чыгайлы. Мынакей. Ушундай чоң здания издеген болсоңуздар, офис, мейманкана же болбосо өзүңүздөр үчүн чоң үй издеген болсоңуздар, ушул жерди алсаңыздар болот тугандар. Бул жагынан көрдүңүздөр, 3 терезеси, бул жагынан деле терезелери бардыгы окшош. Анан бул тарабында бир бөлмөсү. Мынакей. Негизинен бардык перегородкалар 1-чи, 2-чи, 3-чү кабат окшош бөлүнгөн. Мынакей. Бул жагында болсо жанагы Махмуд Кашкари мечити. Көрдүңүздөр, Ушул мечитти ориентир алып туруп келсеңиздер дагы болот. Так дареге ошол Фрунзе көчөсү 246-чы дареге келесиздер. Анан бул жагында болсо дагы бир бөлмөсү ошондой эле. Мынакей, көрдүңүздөр, Потолоктору жалпысынан бийик экен. Бул тарабынан терезеси коюлган, өтө сонун тугандар. Эсим номерин экранга калтырып койдук. Эгерде ушул здания сиздерге жаккан болсо, ушундай здания издеп жаткан болсоңуздар, экрандагы номерлерге түз эле байланышып, келип көрүп баалашып алсаңыздар болот тугандар. Эң негизгиси, бардык документтери так таза колдо. Анан дагы жанагы бардык коммуникациялары центральный, газ, канализация, суу, свет бардыгы бар тугандар. Кааласаңыздар үй кылып жашасыңыздар, кааласаңыздар офис кылыңыздар, кааласаңыздар мейманкана кылыңыздар. Дагы же болбосо башка нерселерди кылсаңыздар дагы болот тугандар. Сиздер менен тез кабар болду. Жакшы ой пикириңиздерди калтырып, лайктан басып, анан ушул видеону ушундай чоң здания издеген дос, тууган, тааныштарга, анан WhatsApp группаларга бөлүшүп коюңуздар.